Тегерандагы мунай кампалары оор жоготууга учурады. Америка жана Иран согушу уланууда. Акыркы күндөрү Ирандагы кырдаал кайрадан курчуп, мунай объектилерине байланыштуу окуялар дүйнөнүн көңүлүн бурду. Маалыматтарга караганда, Ирандын борборуна жакын аймактарда мунай кампалары менен кайра иштетүүчү объектилерде жарылуулар болуп, андан кийин асманга коюу кара түтүн көтөрүлгөн. Бул көрүнүш жергиликтүү тургундардын арасында кооптоону жаратты. Айрым маалымат каражаттары бул түтүн айлана чөйрөгө жана элдин ден соолугуна терс таасир бериши мүмкүн экенин жазышууда. Азыркы учурда дүйнөлүк маалымат каражаттары Ирандагы бул окуяны жакынкы чыгыштагы чыңалуу менен байланыштырып жатышат. Акыркы убактарда Иран менен АКШнын ортосунда абал кайрадан курчуп, айрыкча мунай тармагына байланышкан окуялар дүйнөлүк рынокко түз таасир бере турганын белгилөө. Мунай объектилерине байланышкан мындай окуялардын артында дүйнөлүк мунай баасы дагы өзгөрүп жатат. Эл аралык рынокто баалар көтөрүлүп, көп өлкөлөрдө бул абалды жакындан байкап турушат. Себеби жакынкы чыгыш дүйнөдөгү эң ири мунай аймактарынын бири болуп эсептелет. Эгер ошол жактагы кырдаал өзгөрсө, анын таасири башка өлкөлөргө да тийиши мүмкүн. Эми негизги суроо: бул окуя Кыргызстанга таасир береби же жокпу? Азырынча Кыргызстан үчүн түз коопсуздук коркунучу тууралуу маалымат жок. Башкача айтканда, Ирандагы жарылуулар же түтүн биздин өлкөгө түз жетет деген маалыматтар айтылган жок. Бирок дүйнөлүк рынокто мунай баасы көтөрүлсө, анын таасири кыйыр түрдө сезилиши мүмкүн. Мындай учурда биринчи кезекте күйүүчү май маселеси көтөрүлөт. Эгер дүйнөлүк баалар өссө, анда бензин менен дизелдин баасы да акырындап өзгөрүшү мүмкүн. Кыргызстанда учурда күйүүчү май боюнча олуттуу тартыш жок экени айтылууда. Бирок дүйнөлүк кырдаал узакка созулса, бааларга басым болушу мүмкүн деген пикир дагы бар. Учурда адистер жана тиешелүү мекемелер дүйнөдөгү абалды көзөмөлдөп турушат. Кыргызстан үчүн эң маанилүү нерсе ички рыноктогу туруктуулугу. Азырынча өлкөдө күйүүчү май жетиштүү экени кабарланууда. Ошондуктан азыркы тапта элди дүрбөлөңгө түшүрө турган чоң себеп жок. Ошол эле учурда дүйнөдөгү мындай окуялар жөнөкөй элге да таасир бере турган белгилүү. Себеби күйүүчү майдын баасы өзгөрсө, ташуу чыгымдары дагы өсүшү мүмкүн. Ал эми бул өз кезегинде күнүмдүк товарлардын баасына да таасир этиши ыктымал. Ирандагы мунай кампаларына байланышкан бул окуя азыр дүйнөнүн көңүл борборунда турат. Эл аралык коомчулук кырдаал мындан ары кандай өнүгөөрүн байкап жатат. Эң негизгиси, бул чыңалуу дагы күчөп кетпесе экен деген тилек айтылууда. Жыйынтыктап айтканда, Ирандагы мунай объектилерине жарылуулар жана аймактагы чыңалуу Кыргызстанга түздөн түз аскерий коркунуч жаратпайт, бирок дүйнөлүк мунай баасы аркылуу кыйыр таасири болушу мүмкүн. Азырынча өлкө ичинде абал туруктуу, бирок дүйнөдөгү окуялар мындан ары да көзөмөлдө болушу керек. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз бул боюнча оюңуз кандай? Окуя боюнча дүйнөлүк бааларга кандай таасир этет деп ойлойсуз? Пикириңизди комментарийге жазыңыз.